9 класс кыргыз тили сабагы мугалим Бердалиева Света Ташпаевна. Анда эмесе балдар, биз бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү биздин өтө турган жаңы темабыз менен таанышалы балдар. Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Бүгүнкү биздин өтө турган жаңы темабыз сөз айкашы. Мына балдар, эң биринчи биз сүрөттөрдү көрүп, ошол сүрөттөр аркылуу сөз айкашына маани берели. Эң биринчи биз кайсы сүрөттү көрүп турабыз? Эң биринчи эне менен баланы көрүп турабыз. Жана балдардын ойноп жатканын, ата менен баланын маектешип жатканын, жана ынтымактуу үй бүлөнү эмне кылдык балдар? Көрүп турабыз. Мына балдар, бул жерде эне менен баланын ортосунда тыгыз байланыш бар экенин, жана эне мээримин баласына төгүп турганын көрүп турабыз. Бул жерде балдар ынтымактуу бирдикте экөө бири-бири менен тыгыз байланышта болуп ойноп турганын көрдүк. Мына балдар, сөз айкашы эки сөздөн түзүлөт экен, жана биринин маанисин экинчиси эмне кылып турат экен? Толуктап турат экен. Карайлы. Узун чач, көчөдө ойно, таттуу алма, муздак суу, кышкы суук, жылдыздуу асман десек. Мына балдар, булар эки сөздөн түзүлдү. Мына булар сөз айкаштары. Сөз айкаштары, балдар, булар биринин маанисин экинчиси эмне кылып турат дедик? Толуктап турат дедик. Анда эмесе кызыл, биз эмнени көрүп турабыз? Биз кызыл деп гана жазылганын көрүп турабыз. Кызыл деп биз эмнени ойлойбуз? Эмнени түшүнөбүз? Түстү түшүнөбүз, Анда эмесе ушул кызыл деген сөздөн биз сөз айкашын жасап көрөлү. Кана, кызыл эмне десек болот? Кызыл асман. Кызыл асман десек балдар. Асмандын өңү кандай? Асмандын өңү көк. Бул болбойт экен. Кызыл арча десек. Жок, арчанын өңү кызыл эмес. Кызыл жалбырак десек. Бул дагы сөз айкашы болгон жок. Кызыл алма десек. Сөз айкашын түздү. Кызыл жоолук десек. Бул дагы сөз айкашы боло алды. Балдар, сөз айкашы сөздөр бири-бири менен мааниси боюнча байланышып, эки же андан ашык сөздөрдүн топтомунан турса, сөз айкашы болуп саналат экен. Сөз айкашы бири-биринин маанисин экинчиси эмне кылып турат экен? Толуктап турган сөздөр сөз айкашы деп аталат экен. Сөз айкашы багыныңкы байланыштын ыкташуу, таандык, башкаруу жолдору аркылуу байланышкан толук маанилүү эки же андан көп сөздөрдүн грамматикалык жана маанилик жактан биригүүсү сөз айкашы деп аталат балдар. Сөз айкашы мүнөзү боюнча эркин жана туруктуу болот. Эркин сөз айкашын аны түзгөн түгөйлөрдүн бардыгы өзүнүн лексикалык маанисин жоготпойт. Элементтердин ортосундагы синтаксистик байланыш жандуу болот. Мисалы, баканга илүү. Ал эми туруктуу сөз айкашыда компоненттердин биринин же бардыгынын лексикалык өз алдынчалыгы абдан начарлап же жоголуп кетет. Мисалы, бакан ооз. Ичине жатпаган айтып салганды бакан ооз дейбиз, балдар. Тилде туруктуу сөз айкашынын санын эмне кылып атат? Эркин сөз айкашы чексиз санда берип жатат. Ал эми төмөндөгү сүйлөмгө көңүл бөлөлү. Айша терди гүлдөр. Бул жерде, балдар, бизге эмне жөнүндө берилгени түшүнүксүз болуп калды. Айша түркүн түстөгү гүлдөрдү терди. Бул жерде, балдар, сөз айкашы эмне болду? Туура түзүлдү.
Себеп дегенде бири экинчисинен бизге дааналап сөз айкашын жасап берди. Айша терди гүлдөр. Бул жерде сөздөр бири биринин маанисин эмне кылган жок, толуктаган жок. Бизге Айша түркүн түстөгү гүлдөрдү терди деп сөз айкашы туура түзүлдү. Сөз айкашы балдар багындыруучу жана багыныңкы түгөйдөн турат. Мисалы карасак, жашыл жалбырак деген сөз айкашында сөз айкашы, жашыл жалбырак бул сөз айкашы. Эми ушул жашыл багыныңкы, ал эми жалбырак багындыруучу түгөй. Сөз айкашы толук маани берген эки же андан ашык сөздөрдүн айкашынан түзүлгөн сөздөрдүн бирикмеси сөз айкашы. Мисалы, жол башчы, оттой кызыл, жогору чыгуу, күлүп сүйлөө, жаман көрүү жана башка сөздөр. Булар толук маани берген эки же андан ашык сөздөрдүн айкашынан түзүлгөн сөздөр, сөз айкаштары. Булар багыныңкы сөз биринчи келип, андан кийин багындыруучу сөзү, анан экөө биригип сөз айкашын эмне кылат балдар? Түзөт. Эрежеде көрсөтүлгөндөй, сөз айкашынын эки компоненти тең, толук маанилүү сөз болуш керек. Демек, кызматчы сөздөр сөз айкашын түзө албайт. Мисалга алсак, айылды көздөй. Айылды көздөй жөнөө. Бул жерде эмне кылып атат? Кызматчы сөздөр сөз айкашын түзө албагандыктан айылды көздөй деп гана сүйлөм толук бизге түшүнүктүү берилген жок. Ошондуктан айылды көздөй жөнөө. Демек, сөз айкашын түзүү үчүн толук маанилүү сөз улоо керектигин көрүп турабыз. Ал эми сөз айкашынын түрлөрү болсо, негизги сөздүн кайсы сөз түркүмүнөн болгондугуна байланыштуу сөз айкашы экиге бөлүнөт балдар. Биринчи атоочтук сөз айкашы, экинчи этиштик сөз айкашы болуп экиге бөлүнөт. Кыргыз тилинде сөз айкашынын жана сүйлөмдүн тутумунда турган сөздөрдүн өз ара карым катышы адатта синтаксистик байланыштын эки тиби аркылуу иш жүзүнө ашырылат. Биринчи тең байланыштагы, экинчи багыныңкы байланыштагы. Биринчи тең байланыш бул грамматикалык жактан бирдей формада болуп, бирдей суроого жооп берүү менен сүйлөм тутумунда анын бир гана мүчөсүнүн милдетин аткарган тең укукка ээ сөздөрдүн байланышуу жолдору тең байланыш. Ал эми сөздөрдүн ортосундагы тең байланыш эки жол менен ишке ашырылат. Биринчи жол бул бирөңчөй мүчөлөр санак, интонация аркылуу ишке ашырылып, алардын ортосуна пунктуациялык жактан үтүр менен ажыратылат. Мисалы, ал эмнегедир бөлмөдө жалгыз болууну, көчөдө жалгыз басууну эңсеп жүрдү. Бул жерде балдар эмне кылды? Үтүр менен ажыратылды. Анын сабырдуулугу, намыстуулугу акыры жеңип чыкты. Бул жерде биринчи жолдо бирөңчөй мүчөлөр интонация аркылуу жана пунктуациялык жактан үтүр менен эмне кылды? Ажыратылды. Экинчи жол тең байланышта тутумдашкан эки сөз бири-бири менен байламталар аркылуу байланышат. Биринчи жол үтүр менен интонациясы аркылуу ишке ашырылып, алардын ортосуна пунктуациялык жактан үтүр менен ажыратылса, экинчи жол бул бири-бири менен байламталар аркылуу байланышат экен. Мисалы, шаардын базарын аралап, газдалган суу менен балмуздагына тоюп чыктым. Быйыл биздин колхоз өз күчү менен жаңы мектеп жана клуб курушту. Бул жерде менен деген байламталар аркылуу байланышты. Багыныңкы байланыш. Сүйлөмдүн ичиндеги сөз айкаштарынын тутумун түзүп турган эки сөз бири экинчисине грамматикалык жактан көз каранды болуп турат. Кыргыз тилиндеги сөз айкаштары
негизинен багыныңкы байланыштын негизинде уюштурулат. Ошондуктан байланыштын бул түрүнүн колдонулушу өтө кеңири. Багыныңкы байланыштын 4 түрү бар балдар. Биринчи ээрчишүү, экинчи ыкташуу, үчүнчү башкаруу, төртүнчү таандык. Ээрчишүү байланышы бул ээ менен баяндооштун байланышы. Сөз айкашы эмес, сүйлөмдү эмне кылып турат? Байланыштырып турат. Багындыруучу, ал эми баяндооч багыныңкы болот. Байланыштын бул түрү сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнүн ортосунда болот. Мында баяндооч менен байланышып, аны жак жана сан боюнча ээрчийт. Мисалы, баарыбыз тең балдар, мисалды карап түшүнүп туралы. Мен шаарга барам. Студенттер келишти. Алар бара жатышат. Келтирилген мисалдарда мен, студенттер, алар деген бөлүктөрү булар сүйлөмдүн ээлери. Багындыруучу. Ал эми келишти, барам, жатышат, булар сүйлөмдүн баянdoоштору. Сүйлөмдүн баяндоочу багыныңкы сөздү билдирет, ал эми сүйлөмдүн ээси багындыруучуну билдирет дедик. Ыкташуу байланышы. Байланыштын бул түрүндө багыныңкы сөз негизги сөз менен ички мааниси боюнча байланышат. Бул байланыш аркылуу байланышкан сөздөрдүн багыныңкы сыңарында морфологиялык атайын каражат болбойт. Демек, ыкташкан сөз сан, жак, чак боюнча өзгөрбөйт. Жана жөндөмө мүчөлөрдү кабыл албайт. Мисалы, таш жол, чөнтөк дептер, бүткүл аалам. Мына бул жерде эмне болду балдар? Сөз менен ички мааниси боюнча гана байланышты. Таандык байланыш. Таандык байланыш бир нерсенин башка нерсеге таандык экендигин көрсөтөт. Багыныңкы сөз дайыма илик жөндөмөдө турат. Таандык байланышты түзгөн сөздөр көбүнчө зат атооштордон жана заттык мааниде колдонулган сөз түркүмүнөн болот. Себеби жөндөмө мүчөлөр зат атоочко гана мүнөздүү. Бул байланышта негизги сөздүн белгилүү бир жакка тиешелүү экендигин көрсөтөт. Мисалы, анын чыгармасы, чоң атамдын жомогу, менин элим, айылдын чети жана башка сөздөр. Булар таандык байланышты түзгөн сөздөр, көбүнчө зат атооштордон жана заттык маанилерден гана колдонулат. Байланыштын бул түрү багыныңкы сөз барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрдүн биринде туруп, негизги сөз менен байланышат. Мисалы, мектепке баруу, тартипти сактоо. Айрым учурларда багыныңкы сөз жөндөмө мүчөсүз деле келет, жасалат экен. Негизги сөз менен жандооч аркылуу байланышат. Мисалы, эмгек менен жетилүү, мол түшүм үчүн күрөшүү. Мына балдар, башкаруу байланышы. Булар жөндөмөлөр аркылуу, жөндөмөлөрдүн ичинен барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрдүн биринден эмне кылат экен, турат экен. Кээде балдар, бул жөндөмөлөрсүз эле өзлөрү эмне кылат экен, байланышат экен. Негизги сөз менен гана байланышат экен. Эми балдар, таблицаны карап толтуруп көрөлү. Биз эки сүйлөмдү таап толтуралы, калганын өзүбүз ойлонуп, кайсы сөз айкашына кирерин маани берип карап туралы. Сөз айкаштары экиге бөлүнөт дедик. Атооштук сөз айкашы жана этиштик сөз айкашы. Эми тез иштөө, 5 бала, быйыл 7-де, шашып келүү, кардай ак. Мына ушул сөз айкаштары эки же андан ашык сөздөрдөн түзүлүп, бири экинчисинин маанисин толуктап турат дедик, балдар. Эми тез иштөө. Бул тез иштөө атооштук сөз айкашына киреби же этиштик сөз айкашына киреби? Тез иштөө, этиштик сөз айкашы. Туура балдар. Ал эми 5 бала,
Бул атооштук сөз айкашуу же этиштик сөз айкашуу. 5 бала атооштук сөз айкашы. Мына балдар, калган сөз айкаштарын өзүңөр толуктап коюп көргүлө. Сөз айкашын талдоонун тартибин көрөлү балдар. Тартиби боюнча таанышып, анан сөз айкашын талдоону үйдөн өзүбүз эмне кылабыз? Жазуу түрүндө жазып талдап келебиз. Эң биринчи адегенде сөз айкашындагы негизги сөздү табабыз. Экинчи негизги сөздөн суроо беребиз. Багыныңкы сөздү аныктайбыз. Багыныңкы сөздү биз негизги сөздөн суроо берүү менен дагы аныктай алабыз дедик, Үчүнчү, негизги жана багыныңкы сөздөрдүн кайсы сөз түркүмүнөн экендигин карап чыгабыз. Төртүнчү, сөз айкашындагы сөздөрдүн байланышуу жолдорун аныктайбыз. Мына ушул 4 негизги белги боюнча эмне кылып чыгабыз? Сөздөрдү талдап чыгабыз. Анда эмесе ооз-эки бир сүйлөмдү сөз айкашын талдап көрөлү. Салкын жел сөз айкашы түзүлдү. Бул жерде эмне жел? Жел негизги сөз. Зат атооч. Кандай жел? Салкын. Багыныңкы сөз. Сын атооч негизги сөз менен ички мааниси боюнча эмне кылды? Байланышты. Ыкташуу. Мына балдар, талдоонун үлгүсү менен тааныштык. Анда эмесе жазуу түрүндө өзүбүз жазып талдап келебиз. Андан тышкары сөздөн сөз айкашын, андан сүйлөм түзөбүз. Атооштук жана этиштик сөз айкаштарын айырмачылыгын түшүндүрөбүз. Биз төмөндө таблицаны толтуруу менен атооштук жана этиштик сөз айкаштарын бөлүп алдык. Мына ушундай кылып, үйгө тапшырманы толук жазып аткарып чыгабыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла балдар. Кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө.